Кыргызстан ар бир шайлоо болгон сайын бир туруп Швейцарияга айланат, бир туруп экономикасы өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кирет. Жок эле дегенде коррупциясыз, криминалсыз бейиштин төрүнө айлангандай болот. Бирок бул жөн гана тилектер, шайлоо алдында айтылган убадалар бойдон калып келгендиги баарыбызга жашыруун деле эмес. Түшүнүктүн бүгүнкү чыгарылышында биз кыргыз саясатчылары убадага бекемби деген теманын алкагында сөз кылалы деп турабыз. Бүгүн биздин студияга Бата руханий коомунун төрагасы Кадыр Кошалиев жана Жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынын төрагасы Канат Исаев агай келген. Студиябызга кош келипсиздер. Көрсөтүүнү баштаардан мурда Канат агай сизге бир суроо менен кайрылайын. Шайлоо алдындагы убадалар ишке ашып жатабы? Бир аткарылып жатабы ошолор? Негизи 4 айда бир орчундуу бир маселени аяна чыгыш бул өтө кыйын да, бул кыска мөөнөт. Мен ойлойм, алдыда да убакыт бар. Ар бир эле партия эми убада берип аткан астында бардык партияларын айта албайбыз, бирок Кыргызстан партиясы да ушул ишке ашыра ала турган биз убадаларды бергенбиз. Кудай буйрса, алдыда убакыт бар, эми ошолордун баарын убадалар так аткарганга биз бирок аткарыла элек. Эми четинен мисалы биз эң негизги 2 убада бергенбиз. Бул жумуш орундарды ачуу, ишканаларды өндүрүшкө, биз ишканаларга өндүрүшкө көңүл бурабыз деп убада бергенбиз. Биз шайлоого чейин эле биздин партиялаштар бир да партия мынча ишкана ачкан эмес, 50-гө чукул ири ишкана ачкан экенбиз. Анан ошо 50 ири ишкананын санын 100гө жеткиребиз дегенбиз. Жумушсуздуктун санын азайтабыз дегенсиздер. Ооба, жумушсуздуктун санын азайтабыз дегенбиз. Бул боюнча кенен токтолобуз, көрсөтүүнүн жүрүшүн. Азыр агай сизге ушул жерден бир суроо. Ушул саясатчылардын убакыт жетпейт деген маселесине сиз кошуласызбы? Эми мына 25 жылдан бери жана сөзүмдүн башында айткандай, убакыт жакшы эле убакыт да. Ушу 25 жылдын ичинде биз бардык тармак боюнча өзүбүздүн программабызды, идеологиялык багытты, коомдук саясий түзүлүшүбүздү, мамлекеттүүлүгүбүздү тактап бир багытка түссөк болот эле. Бирок дагы деле болсо эле мындай кечээ эле мурда күнү эле иш башталгандай, мына эң башкы парламент, жанагы легендарлуу парламент салыштырмалуу Кыргызстанда дурус шайланып келген болчу. Ошол коомдук саясий система туура эместигинен, конституциябыз Кыргыздын табиятына туура келбегендиктен, батыштык жолго түшүп кеткендиктен жылдан жылга кийинки парламент аябай начарлап келатат да. Бул бекеринен айтылып аткан жок. Бүгүнкү күндөгү парламент бул экинчи дордойго айланып калды деген сөз, бул эл ичиндеги сөз да, менин сөзүм эмес. Биз коомчулуктан атайын ушул тууралуу саясатчыларга ишеними барбы деген маселеде элден сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Ошол маалыматка токтолуп, андан соң көрсөтүүнү баштайбыз. Андыктан биздин каналдан алыстабаңыздар. Мадымаров ишенбейм мен. Калп айтат. Бабанов ишенбейм. Алар дагы калп айтат. Эменин багында шайлоонун алдында Бабанов деле эме баарын жыргатам, коммунизм кылам деп, кана коммунизм? Уят эмеспи? Азыр бардык эле ишениш кыйын бардыгына эле, чын айтсам. Бир да саясатчыга ишенбейм. Бирөө да аткара албайт. Бир да ишеничтүү партия жок бизде. Бардык эле, бирөөнө да ишене албайм. Айта албайм. Ишенем, конечно, саясатчылар жакшы эле деп эмне. Берген убадаларын канчалык деңгээлде аткарып жатат деп ойлойсуз? Мен эчтекесин ойлогон жокмун, чын эле. Элдин баары эле билет болуш керек, кайсы саясатчы алдап жүргөн. Саясатчыларга ишенбейм. Саясатчыларга ишенесиздерби? Жок. Мындан СДПК, мне кажется, аракет кылат көбүнчөсүн. Анан мен оюмча өздөрүнүн бизнесин кошуп жиберишет, обещать этишет. Болду. Кайсы саясатчы элди көп алдайт? Эң көп алдайт? Бүт баары алдайт, тазасы бар бекен. Жок. Эмне? Алар бүт акчаны өзүнө алып. Бардык алдайт. Президенттен башкасын бардык алдайт. Мисалы үчүн бардык. Баланча түрүнчү деп айтты. Мен ушундай үчүн. Саясатчыларга вообще ишенбейм. Кайсы саясатчы элди көп алдайт? Кандай саясатчы деген депутаттар да турабы? Кайсы депутат элди көп алдайт? Бакиев болду.
Канат агай, жогорудагы маалыматты көрдүңүз, анан бул нерседен сиз бир арданасызбы бүгүн? Ушул кандай өзүңүздү бир кандай сезип атасыз? Сөзсүз түрдө биринчиден Кыргызстанда эми биздин мекенибиз Кыргыз элинде эми азыр көрсөткөн сюжетте бардыгы эле андай ойдо эмес сөзсүз түрдө, бирок саясатчы дебесең азыр башка деле ошондой болот ба? Бирөө-бирөөнө мисалы азыр акча берип ишене алабы? Тааныштары бири-бирин алдаган заман келбедиби? Ошол себептен бул саясатчы эмес, бул жалпы мына коомдо болуп аткан көрүнүштөр да. Анан ошол коомдун ичинен тандалып ошол депутаттар деле, ошол саясатчылар деле асмандан келип түшпөйт да. Анан сөзсүз түрдө саясатка аттанганда сөзсүз түрдө саясатчылар булар үлгү болуш керек. Элдин тагдырын чечип аткандан кийин, элдин астында жүргөндөн кийин, элдин атынан сүйлөп аткандан сөзсүз түрдө булар жүрүш турушу менен, берген оодаларына бекем турганы менен, башка бир иши менен сөзсүз түрдө элге үлгү болуш керек, жаштарга үлгү болуш керек. Анан кийин эми бул 25 бүгүн ушундай болуп калгандыгына ким күнөөлүү деп ойлойсуз мисалы? Бардыгыбыз күнөөлүүбүз. Анан эми ал тиги күнөөлүү же бул күнөөлүү деген эмес, ушул сасык саясат, саясатта тазалар болбойт деген бул туура эмес. Негизи бул саясат деген бул кайдыгерлик эмес деп түшүнсө болот. Саясатка ким барат? Саясатка ушул коомдо, мамлекетте болуп аткан иштерге кайдыгер карабаган адам ошол оңдосом, барсам ушул экил эмне себептен мындай оңолбой атат деген адамдар аттанат да. Кыргызстанда бир жылда мисалы 210 миң бала төрөлсө, ар бир балага 50 миң сомдон биз төрөлгөн балага 50 миң сомдон акча берип, энелерди урматтайбыз, энелерге болгон сыйыбыз деген маселени көтөрүп чыккансыздар. Анан ошол эле учурда ошол энелерге эгер бул нерсе мамлекеттин бюджетине туура келбей аткан болсо, биз чөнтөгүбүздөн деле чыгарганга даярбыз дегендей пикирлериңиздер бар да. Анан эми ушул нерседе бир качан ишке ашат бул? Эми силер андай кылып мындай бурмалабаш керек сөзсүз түрдө. Биз эми аны ар бир дагы партиянын же бир саясий күчтүн өз чөнтөгүнөн мындай төлөп берген мүмкүнчүлүгү болбойт да. Жок, биз ошол бай адамдарбыз, жок дегендерден айтып атабыз. Бул эми мыйзам чегинде болот турган, ишке аша турган нерсе. Бул башка мамлекеттерде да эл аралык мындай бир мындай мамлекеттер болгон. Сүйүнчү пул деп төлөп берген, Россияда эле материнский капитал деп. Бул эмне себептен? Анткени ушул биринчи байлык бул мамлекетте бул алтын эмес, көмүр эмес. Биринчи байлык бул эл. Качан элдин саны көп болот, ошол ар бир адам кандай жумуш кылбасын бул ички дүң продукциясына өзүнүн кошкон салымы болот да. Тилекке каршы биздин азыркы элдерибиздин жумушсуздуктан барып Казакстандын же болбосо Россиянын экономикасы иштеп атышат. Биз биринчи маселе ушул элдерибиз өзүнүн мекенинде, өзүнүн жеринде, өзүнүн элинин ичинде жумуш менен камсыз болсо, экинчиден элибиздин санын көбөйтсөк. Анткени 5 миллион элдин, мисалы 6 миллион элдин бир 4 миллион иштесе, 4 миллион эл салым кошкону кандай? Анан бир 100 миллион болсо, 100 миллион эл салым кошуп атса, анан ар бир мамлекеттин экономикасы ошого байланыштуу болот да. Мисалы ошол Индия, ошол эле Пакистан кен байлыктары бир топ бизден аз болгону менен элдин саны менен алар күчтүү мамлекеттерге айланып атат. Алар менен бардыгы эсептешет да. Ошол себептен биз эң биринчи ушул жумушсуздук менен көбөйтүүнү максаттадыңыздар да. Жана ошол сөзсүз түрдө элдерде айтышы мүмкүн, тиги азыркы элдерибиз жумуш менен камсыз болбой атса каякта элди көбөйтөсүңөр депчи. Анан кийин мындай боло бербеш керек. Сөзсүз түрдө биз жумуш орну мамлекетибизде түзүлсө, анан элибиздин саны да көбөйсө деп быйылкы эле мына кабыл алып аткан бюджет деп өкмөткө биз сунуш кылганбыз, бирок 22 миллиард тартыштык менен жабылды да. 22 миллиард тартыштык менен бюджетти сунуш кылганына байланыштуу эмки жылдан баштап, бирок ошондо дагы жалпы Кыргызстан эмес, мындай шарты оор, алыскы жайгашкан, чек ара жакта жайгашкан райондордон баштасак деди да. Ушундай сунуш болду өкмөттөн. Алар деле жок эмес, алар деле макул. Акырын ошондо бул кайсы жылы качан ишке ашат? Эмки жылы деле ушундай таңчылык менен жабылса, анда ишке ашпайбы эмки жылы? Жок, эми быйыл мына дүйнөлүк кризис болуп атат. Ошондо эле көрүп атабыз. Белгиленген салыктар болсо же бажы төлөмдөр ойдогудай түшпөй жатат. Анан кийин ошого байланыштуу бюджетти мына тартыштык менен кабыл алынды. Бирок мен ойлойм, эмки жылдардан баштап акырындык менен биз муну ишке ашыра баштайбыз. Биз муну мыйзам долбоорун даярдап койдук. Биз өкмөткө сунуш кылабыз. Азыр булар болсо баягы коомдук угууларга чыгат бул мыйзам долбоору. Анан биз өкмөткө жөнөтөбүз. Эң биринчи ушул иштен баштайбыз деп едиңиздер беле? Эң биринчи биз жумуш орындык менен баштайбыз дегенбиз. Эми мындай айтып атпаймын. Силер айтканда конкреттүү фактылар менен, же болбосо биз берген убадаларыбызды ушул сюжет менен көрсөтүп,
Биз буну Борбор каналдан да чыкканбыз. Азыр мына 5 ишкананы Кудай буйруса бир 1-2 айда уже ачабыз. 5 ишканада жок дегенде бир 700-800 жумуш орун ачылат. Бул миллион деген салыктар. Ооба туура биринчи ирет бул менчик ишканалар. Бирок ошол ишкананы уюштуруп аткандар биздин партиялаштар. Мамлекет эмнесин утат? Мамлекет салыгын алат. Жана тиги жумуш орундар эл жумуш орун менен камсыз болот да. Ар бир райондорго ачабыз деп элиңиздер беле. Кудай буйруса ар бир районго ачканга биз умтулабыз. Эми аны айтып атпайм, 3-4 айда бир кичинекей чарбаны оңоп түзө албайсың 3-4 айдачы. Аны кылыш мүмкүн эмес да. Эми аны биз болсо 1 жылдын ичинде бунун баарын ишке ашырып коебуз десек, бул калп айткан болуп калат. Ошол себептен айтпайбыз. Биз мына шайланган мөөнөттүн ичинде Кудай буйруса 50 ири ишкана Кыргызстан боюнча ачабыз. Мына 5-өнү азыр Кудай буйруса 1-2 айда ачылыштар болот. Анын баарын силер болсо биз ачык Борбор каналдан көрсөтүп, элдин астына отчет беребиз. Мына четинен ушу ишканалар ачыла баштады. Анан биз бул нерседе Кудай буйруса ушул парламентке өткөн бардык партиянын лидерлерин чакырып ушул берген убадаларынан бир жооп күткөнгө аракет кылабыз. Анан дагы бир маселени көтөрдүңүздөр эле. Ушул юридикалык бир элге ушундай бир жардам көрсөтөбүз деп айткансыздар да. Анан ал кандай болуп атат? Ал боюнча негизи партиянын программасында мындай шарттар жок, андай убада берилген эмес. Эми кандайдыр кайсыл бир талапкер андай убада бериши да мүмкүн. Туура бул өтө керек нерсе. Бунdur эми ойлонуп ишке ашыра турган эле маселе. Сөзсүз түрдө кээ бир учурда ошол эле дыйкандар кредит алып насыя алып анан кийин кутулуш жолун ойлонбой баласына үй алып берип, же болбосо баласына машина алып берип, же той аш өткөрүп, анан кайра кыйналып үйүн алдыртып, сарайын күрөө койгон оокаттарын алдырып жүргөндө эмелер көп кездешет. Окуялар ошол себептен дыйкандарга дагы мен ойлойм. Ушундай убада бергенсиздер да? Мен айтпайм, программада, партиянын программасында убада жок. Бирок эми талапкерлер көп да, 120 талапкер болду. Анан алар программадан сырткары да сүйлөй берген ошондо. Эми убада берет да. Мен мисалы деле өзүм районума барып, мисалы мен баланча жерде тиги суу сактагычты тазалап берем. Мисалы бир канал куруп берем, же спорт зал куруп берем. Эми бул программанын партиясында жок болгону менен ар бир талапкер өзүнүн белгиленген шайлоо округунда өзүнө жараша, элдин талабына жараша убадаларды бериши мүмкүн. Айтпайм, эми ал партияда жок да, тиги Чүй районунда мисалы БСР тазаланат, же болсо тиги баланча жерге спорт зал курулат депчи. Ар бир ошол тизмеде турган талапкерлер өзүнүн белгиленген шайлоо участкасына барып кандайдыр убадаларды бериши мүмкүн. Бирок мен айтпайм, ал ойлоно турган маселе экен. Буну ишке ашырасыздар да буюрса. Эми ойлоно турган маселе кандай жол менен ишке ашырылат? Аны болсо кандай ар бир областта ачылабы, же ар бир районда ачылабы? Ар бир областта ачабыз дегенсиздер да. Анан агай, сиз шайлоо бүткөндөн кийин эле баарысы аттиң деп жанагындай наразы болуп калган күндөрүн бул жакта видеодо да тастыктады да. Анан ким күнөөлүү? Сиздин оюңузча элби же кандай болот? Шайлоонун алдында депутат болобуз деген адамдардын кайсы жол менен болбосун добуш алыш максаты болуп атат да. Анан эми бүгүнкү күндө ошол коммерциялык демократияга окшогон бир процесс бизде, коомдук процессте ушундай бир пикир калыптанып калды. Себеби бир идеялаш, максатташ адамдар ортого акча чыгарып туруп эле партия түзүп эле, анан кийин программасын жазып алып туруп, керек болсо канча болсо да ошонун добушун жанагындай айда алып берем, күндө алып берем деген убадаларды, андан сырткары акчаны ортого таштап эле бийлик кадыресе ошондой бир ишкерлердин, бизнесмендердин эмесине айланып кетти да. Анан ошонун аягы барып, бүгүнкү күндө жоопкерчилик болбой атат. Мисалы, өзү дүйнөлүк практикада шайлоодо жеңип келген партия өкмөт түзүш керек. Кептин баары ушунда. Бүгүнкү күндө ошо коалиция жеңип келген партиялар өздөрү түзүп, ичинен мисалы үчүн мүмкүн Канат мырза же болбосо жанагы Турсунбай Акунуп эме Чыныбай мырза ошол өкмөттүн башында туруп жоопкерчиликти алып, анан жана сиз айтып аткан көптөгөн суроолорго жооп бериш керек эле. Андай болбостон Темир Сариевди жалдап туруп эле, ал чынын айтканда бул партиялардын ичинде эмес болчу. Анан кийин анча-мынча жаңылап туруп, анан бүгүнкү күндө аткаруу бийлигинин иши, мына сиз берип аткан суроолордун баары ал жогорку кеңештин иши эмес, ал аткаруу бийлигинин иши. Ал эми аткаруу бийликти жана мен айткандай шайлоодо жеңип келген партиялар түзүш керек болчу. Жоопкерчиликти ошолор алыш керек эле. Демек бүгүнкү күндө
кыргыз бийлик бутактарынын эл алдында, мамлекет алдында мындай жоопкерчилик алган мындай партияны дагы, керек болсо бир жеке адамды да таба албайсың да, акыркысын таба албайсың. А бирок убадаларды добуш алыш үчүн ой кырынан шайлоонун алдында берип келе жатат. Эми ким күнөөлүү? Мына ошол 25 жыл ичинде биз жанагы мурда биз үчүн Москва ойлонуп койчу. Башыбыз орусча эмеспиз, коммунизмге барабыз деген идеологиябыз иштейт эле. Ал эми эгемендик алгандан кийин биз ошол башынан эле багытыбызды, жана айтылгандай мамлекеттик түзүлүшүбүздү ордуна койгон жокпуз. Көбүнесе биз жанагы кыргыздын такыр табиятына төп келмек турсун талкалай турган адам укугу, гендердик саясат, сөз эркиндиги, дин эркиндиги деген небир укмуштардын бардыгын мындай бизге туура келеби келбейби баарын кабыл алдык эле бүгүн ичинен талкалап атат. Биз болсо ошону дайыма айтып келе жатабыз. Ар бир улут жана күмөлөп айткандай бөлөк элдин эрежеси менен жашаган эл өнүкпөйт дейт. Кыргыз кайсы бир деңгээлде мейли жалпы адамзаттык кыргыздын өзүнүн табиятына туура келе турган бир илимий, саясий баалуулуктарынын керегин алыш керек. Бирок биротоло эле бизге Венеция комиссиясы экспертизадан өткөрүп келген конституция менен жашаш керек деп эмне кыргыздар кем акылбы? Мен кээде түшүнбөйм. Мисалы мына өнүгүп аткан Кытайды алалы. Булар өздөрүнүн түпкү философиясы ошол эле конфуцианство, даосизмге эле негизделген бардыгы. Же болбосо япондорду алалы, өздөрүнүн баалуулуктарына негизделген. Бирок ошол эле мезгилде мындай жалпы адамзаттык керектүү, ошол ыктуу пайдаланууга боло турган нерселерди алганга биз да каршы эмеспиз. Бирок сиз айткандай, ошо 25 жылдан бери түп тамырынан ушу бизге туура келбеген көп нерселердин баарын бейпарасат пайдалана берип жүрүп, коом иштен ирип, система ошол демек эл күнөөлүү, бул жерден биринчиден ошол элди ушундай акыбалга чейин алып келген саясий элита күнөөлүү биринчи кезекте. Ал эми ошол туура эмес система, туура эмес идеология элдин менталитетин бузду. Бүгүнкү күндө акты, сүттү сатууга болбойт деген кыргыз кадимкидей добушун сатып атат. Мындай эл эмес болчу. Bunu biz ошоға чейин жеткирдик. Эми бүгүнкү күндө ким күнөөлүү деген маселеге келгенде да баарыбыз күнөөлүүбүз. Көбүрөөк ошол атка минерлер, мындайча айтканда элди бир багытка, бир келечек болочогун аныктаган колунда ырчагы бар бийликтегилер эки эсе күнөөлүү албетте. Ошол эле мезгилде биз бүгүнкү күндө кийинки артыбыздан келе жаткан муунга биз туура жол көрсөтө алган жокпуз. Ошо 25 жылдан берки ары бинегрет саясат, эртең мынакей келаткан кийинки муун кайрадан мына биздин кыргыз мамлекетин мындан терең кризиске бет алышыбыз мүмкүн. Бүгүнкү күндө ошол туташ кризистин алдында биздин сунуш азыр жана конституцияны кайра оңдош керек деген маселе көтөрүлүп атпайбы? Ошондуктан биз азыр Кыргызстандын идеологиясынын жана коомдук саясий түзүлүшүнүн жаңы бир вариантын сунуштап атабыз. Мындайча айтканда элдик курултай институту кириш керек. Ошондо саясатчыларга элишип коюп, аксакалдар институту кириш керек деп. Жок, ал саясаттын өзүн ичинен баасын, кунарын тазалаш керек. Саясатка таза адамдар келгенде саясат өзүнөн өзү тазаланат ичинен. Азыр бизде саясаттагылардын баарысы таза эмес болот атабы. Бизде азыр бүгүнкү күндө 90% бизнесмендер келди. Жөнөкөйлөштүрүп айтканда, жалаң акча менен иштеген адамдар келди да. Ал эми кээ бир өлкөлөрдө ушундай мыйзамдар бар. Саясатка ишкерлерди жолотпош керек деген мыйзамдар бар кээ бир өлкөлөрдө. А бизде болсо даже конституцияда жазылуу депутаттар коммерциялык иштер менен иштөөгө болбойт, илимий, педагогикалык иштер менен иштесе болот деген сыяктуу берене болгонуна карабастан, алар өтүп келип алып туруп бизнесин убактылуу баласына же аялына жаздырып коюп, толук ошол депутаттык ырчагын бизнесин өнүктүрүүгө эле жумшап атат. Керек болсо лоббировать этип, мисалы үчүн ум менен иштеп аткан депутат өзүнө ылайыктуу мыйзамды жаратат. Болбосо жана башка. Мисалы ким? Жок, эми ал түшүнүктүү да ким, мисалы үчүн ошол эле СДПКнын башында турган киши, негизги бизнеси умга байланыштуу. Мисалы, ошого ылайыктуу мыйзамдарды кабыл алып, бир эле мен ал кишини айтып аткан жокмун. Негизи ошол жерге барган депутаттар көп учурда өзүнүн бизнесине байланыштуу, ыңгайлуу мыйзамдарды өткөрүүгө аракет кылып келгенин көрүп эле келе атабыз.
Бул мен бир айсбектер үстүндөгү гана маселени айтып атам. А муну түбүнөн оңдош үчүн биз 1-2 депутатты алмаштырып коюудан эчтеке өзгөрбөйт. Түп тамырынан системаны, идеологияны алмаштырыш керек. Акчалуулар барыш керекпи саясатка же жанагындай бир кандайдыр бир деңгээлде билимдүүлөр, билимдин артынан жүргөндөр барыш керекпи, илимпоздор барыш керекпи? Жалаң бакчалуулар, жалаң байлар келди. Экинчи дордой деп эл айтып атат. Жашы оңолуп анан бүгүнкү күндө эл бийликке ишенип калдыбы, иш жасалып атабы, жокпу? Демек мындай. Бизнесмен деген анын мээси качан 1 сомум 10 сом болот, 10 сомум 1000 сом болот, 1000 сомум миллион болот деп гана ойлонот экен. Ал уже психологияда далилденген. Мына өкмөт башчы болуп бизде бизнесмендер. Министрлер, депутаттардын көбү. Алар келгенден ошол добуш сатып алып, чачкан акчаларын кантип ордуна алып келем деп гана ойлонот. Бул турган иш. Аны көрүп атабыз. Жанагы ар бир эмени мыйзамды талкуулаганда анын артында кызыкчылыктар бар. Келет. Конверт менен түнү менен бөлүштүргөн учурларында Садыр Жапаров айтып эле Кумтурга байланыштуу. Демек бизнеске айландырып атат мамлекеттик жумушту. Ошондуктан мына жанагы мурдагы эме менен салыштырып карагыла легендарлуу парламентте. Кана Жамина Кемалиев, Казат Акматов, Марбайжиев, Төлөгөн Касымбеков, Камбаралы Бобуловго окшогон, Жумагул Саданбековго окшогон бир интеллигент, илимий чыгармачыл адамдарды булардын арасынан көрүп атасыңарбы? Кана улуттун кызыкчылыгын сүйлөп аткан. Сүйлөгөн кээ бир депутаттарга эл кайсы жагы менен күлүп атканын көрүп атасыңар. Деңгел ошол жалаң акча менен келгенден кийинки жыйынтык ушул. Кандай дейсиң? Эми сөз түрдө эле баягы бизнесмендер бул мамлекеттик башкарууга туура кыска мөөнөттө мен дагы ушул кыска мөөнөттө өнүккөн мамлекеттердин баарын тарыхын окуп чыктым. Алар боюнча кандай жол менен булар ийгиликке жетишкен. Көп эле мамлекетте бизнесмендер, ишкерлер мамлекетти башкарып чыга алган эмес. Туура айтып атат агай, ал мен толук кандуу кошулам. Мамлекетчил, мамлекет деңгээлде ой жүгүрткөн адамдар мамлекетти көтөрө алат да. Эми сөз түрдө эле бирок ар бир мамлекетте ошол эле Америка Кошмо Штаттарында, ошол эле Россияда ар бир партияны каржылаган чоң бир бизнестер болот. Алар болсо ар бир бизнестин өзүнүн кызыкчылыгы болот. Анан бул мыйзам түрүндө Америкада мисалы лобби деп коет. Бул мыйзам түрүндө лоббист деп коет. Ошол кайра корпорациялардын же холдингтердин кызыкчылыгын коргойт. Анткени ал бизнестагы мисалы керектүү шарттар керек да. Бул дүйнөлүк практика. Ал эми жанагы катарыбызда бизнесмендер ооба депутат болсо дагы, бирок алар ошо бизнеске кандай мыйзамдар кабыл алыш керек. Ошол ун боюнча мисалы өздөрүнүн бизнесин коргойт деген маселе эми ал болсо сиздерде кандай болот? Мына мисалы ун боюнча ооба ар бир партияда мынтип карап көрсөк, ар бир фракцияда ун тармагында бизнес кылган депутаттар бар экен. Анан көп ойлойт ошолор лоббировать этти деп. Бирок мен ачык эле айттым. Муну Чыныбай Турсунбеков же болсо Бакыт Төрөбаевдин демилгеси эле эмес. Бул мамлекетибиз үчүн керектүү нерсе. Анткени бүгүн мына базарга барып көрүлө 70-80% бул казактардын уну. Демек биз ошол казактардын өндүргөн продукциясы Кыргызстанга качан келбей калат, качан Кыргызстандын продукциясы ушул сатылат. Ушундай шартты түзүп бериш керек да. Анткени биринчиден канча деген жумуш орун токтойт. Ошол салыктар төлөнбөй калат мамлекетке. Мына алыс барбай эле койлу Жумда мунай иштете турган ишкана. Кытайлар $300 миллион инвестиция кылышты. Бирок казак менен орус бийлиги ушул өзүнүн ата мекен ишканаларын коргоо иретинде чийки мунай бербей жатышат. Мен губернатордо болдум. Кандай гана деңгээлде сүйлөшкөнбүз, ошол эле Кытайдын бийлик башындагылар, ошол Россия, Казакстандын бийлик башындагылар кайрылды. Бирок бүгүнкү күнгө чейин чечпей атат. Анткени алар башка кошуна мамлекетте ишкана иштегенге кызыктар эмес. Биз дагы ошондой өзүбүздүн ички экономикасын коргошубуз керек да. Ошон үчүн биздин партиянын программасы биринчи ирет өндүрүшкө биз көңүл бурсак деген ойда. 6-чы чакырылыштын депутаттары бүгүн деңгээли жакшы элеби? Мисалы сиз канаатыңызбы? Эми 5-чи чакырылышка караганда мындай жашыраак болду окшойт, орто жашы. Анан кийин мындай карасак, бардыгы эле билимдүү, артында тажрыйбасы бар, колунан келген жигиттер, кыздар деп ойлойм. Мындай Кудай буйрса эми алдыда көрүнөт го, деңгээл жакшы эле жогот. Канатбек агай айткан мисалы жанагы экономикабызды өнүктүрүп, биз бүгүн ушундай багыт менен кетсек жакшы деген маселелерди белгилеп өттү да. Анан ошол легендарлуу парламентте деле мисалы кемчиликтер болгон да.
биздин завод фабрикалар бүгүн жок кылынды, Кыргызстандын өндүрүш тармагы Андан кийин жок. ошол учурлардан башталды да. Анан өндүрүш тармактарыбыз жок кесе болуп кетти ошондон кийин. Анан бүгүн эми кайра жандандырууга багыт алып атабыз деген маселеге кошуласызбы? Бунун баягы орунунда кичине тарых болот да, ошо диагнозун туура коюш керек. Ошо сиз айткандай эгемендүүлүктөн кийин биз туура эмес жолго түшүп кеткендин акыры жыйынтыгы ушул болду. Чынын айтканда биринчи талкалоо бул идеологиядан башталды. Биринчи диндерди алып келди, каттады. Бизде керек болсо жанагы шайтандардын сектасына чейин каттап, бүгүнкү күндө 3000дей ар кайсы диний мекемелер бир эле кыргызды туруш тарапка ишеним боюнча бөлүп атат. Партиялык система 300 партия, партиялык НПОлор жана башка бир эле элди бир канча кызыкчылыктарга бөлүп атат. Бул идеологиялык жактан диверсия болду. Экинчиси албетте да ошол менчиктештирүү саясатында сырткы күчтөр атайын мындай ичинен талкалап жок кылуу саясаты мурда эле болгон да. Мына аягында келип азыр кайрадан эми өндүрүштү калыптандыралы, жумуш орунду камсыз кылалы деген негизи сөз, жакшы сөз, бирок аны ишке ашырыш керек. Бирок бардык маселени жана турмуштун бардык тармагын ордуна алып келе турган биринчи алдында чабыт баштаган бул идеология болот. Идеология бул сенден сурабай туруп эле көйнөгүңө жабышып ичип аткан чайыңа түшүп ала турган нерсе да. Бүгүнкү күндө ошол биздин идеологиябыз туура эмес. Биздин идеологиябыз бүгүн эми демократия деген принципти карманып кетип атпайбызбы? Бул туура эмеспи сиздин оюңузча? Туура эмес жолго түшкөндүгүбүздөн биздин менталитетибизди биротоло талкалап, мына азыр жаш балдарды зордуктаган эмне деген шумдук пайда болду. Өзүнүн төрөгөн баласын энеси бар бир жака сатып атат. Бул эмне деген шумдук? Мунун баары ошол идеологиянын ичинен талкалагандыгы. Ал эми эгерде бизде ушул маселелер ордунда болсо, анда жанагы элдин мүлкүн талап тоноо деген бул барып турган уят. Ошо колун элдин мүлкүн колуна салгандын өзү бул абийирсиздик экенин түшүнүү менен мамиле кылмак. Демек ошон үчүн айтып атам мен, биринчи идеология маселесин оңдомоюн, биздин бараткан багытыбыз эч качан түздөлбөйт. Ошол экономикада дагы, саясатта дагы. Өнүгүү дегенде сиз кайсыны аныктайсыз? Буну биз жалаң эле бир нерсеге байлабаш керек. Бүгүнкү күндө мен айтат элем, илим, билим, маданият, идеологияга биринчи маани берип туруп, анан жолубузду түздөгөндөн кийин өзүнөн өзү эле бардык көчүбүз түздөлөт, экономика да көтөрүлөт. Ошо жана айтылгандай элдин башына мындай мамлекеттик ой жүгүрткөн адамдар келет. Жана Исхак Разаковго окшогон, Жусуп Абдрахмановго окшогон, кийинкилерде мына Насирдин Исановго окшогон азыркы күндө мамлекеттик деңгээлдеги чоң кызматтарда бүгүн кантип кайсы жерде дагы эмне бар, ошону жулуп алыш керек деген адамдар аябай көп. Ошол аяга келип ушуга келип атабыз. Канат агай, өнүгүү дегенде ушул сурооду сизден да билгим келип атат да. Экономикалык бир өсүүнү, бир өнүккөн өлкөлөрдүн катарына чыгып, экономикабыз бир дүркүрөп жатып калса, өнүгүү деп ошолбу? Сөзсүз түрдө маданият жагынан да өнүгүү, экономика жагынан да өнүгүү, бунун баарын баягы бири-биринен бөлбөй чогуу бир ала жүрүш керек. Сөзсүз түрдө анан туура эле айтылып атат. Биздин да партия жана 7 кадам деп айтканбыз. Ошонун биринчиси ыймандуу Кыргызстан дегенбиз. Эгерде биз маданиятыбыз өтө төмөн боло турган болсо, кандай шартты түзүп бербей, анан бирөө келип бир ишкана ачам деп атса эле эртең айлыктар чыга алып, ишкананы иштетпей, жолун тосуп алып, анан тиги тоноп турса, анан ким келип бизге инвестиция бияка келип жумшайт да. Ошол себептен мен ойлойм, бардык жагын бирдей ала жүрүш керек. Маданият дагы идеологияны дагы, анан сөзсүз түрдө экономика ошондо да өнүгөт. Анан ушул өзүңүз айтып калдыңыз, ушу ыймандуулук деген 7 кадамдын биринчиси деп атпайсызбы? Ыймандуулук болбосо экономика туруктуу болбойт, саясат бир нукта кетпейт деген маселени көтөрүп чыктыңыздар. Анан ыймандуулук деп ушунчалык ураан чакырдыңыздар да. Бир окуя болду, жанагы Жумалиева эжебиз никеге каршы чыгып, ошол эле ыймандуулукка бир бут тосту деген пикирлерди да маалымат булактар жазып чыкты да. Анан сиздер ошол ыймандуулук принципке тескери келгендиги үчүн партиядан чыгардыңыздарбы же акча маселелери болдубу? Жок, биринчиден баарыбыз биз ичара сүйлөшүү болгон, баардыгы ар бир эле партияда бул болгон. Добуш алып келген добушка жараша депутаттык ишмердүүлүктү алып барсын деп. Анткени элдин атынан ким сүйлөш керек? Элдин атынан элдин ишенимине ээ болгон адамдар. Эл ишенимин эмнеси менен көрсөтөт? Добуш менен көрсөтөт. Анан көбүрөөк добуш алгандар сөзсүз түрдө алар татыктуу, алар элдин атынан сүйлөгөнгө укуктуу да. Ошол себептен биздин партияда ошондой принцип
бар. Ким көбүрөөк добуш алып келе турган болсо, ал сөзсүз түрдө парламентке барып элдин атынан сүйлөш керек. Демек жанагы Жумалиева эжебиз ал ыймандуулук деген принципке каршы аны дагы биздин фракция колдогон эмес, туура колдогон эмес, бүгүнкү күндө да колдобойт. Ошол Жумалиева көтөрүп чыккан демилгеге биз туптагы менен каршыбыз. Анан ыймандуулук деп калдыңыз. Кайсы нерселерди баштап атасыздар? Эмнелер болуп атат ыймандуулук жагытында? Кандай иштер бар сиздерде? Бизде бардык эле депутаттар намаз окуп калса ошолбу ыймандуулук же? Жок, сөзсүз түрдө намаз окуган эле киши ыймандуу эмес да, сөзсүз түрдө эле. Анан кийин намаз окуган адам ыймансыз деп да айтышка болбойт. Ыймансыз адам бирөөнү алдабаган, бирөөнүн эмгегин жебеген, бирөөлөргө туура ата-энесин сыйлаган, балдарын кичүүнү урматтаган ошондой адамдарды ыймандуу десек болот. Ыйман боюнча мына жерин ыйык көрүп, элине туура мамиле кылган, туура башкарган, жана Кадырбек агайыбыз да айтып кетпеди, туура дин боюнча да ошондой, элдин башында тургандардыкы жоопкерчилик эки эсе да. Анан сиздердин алар ошол элди бир кандайдыр багытка жол баштап беришет, ошолор элдердин тагдырын чечет. Ошол себептен биз анын баарын жакшы түшүнүп турабыз. Биринчи багытыңыздар ыймандуулук деп келдиңиздер да. Анан бүгүн сиздердин ошол фракциянын депутаттары барысы эле ушундай багыттабы? Талапка жооп береби ыймандуу? Эми биз баягы бардыгыбыз 100% андайбыз деп айткандан да алыс, бирок Кудай буюрса биз ошол жолго мындай баарын чакырабыз да. Ал өзүбүздүн эле фракциясы эмес, депутаттар деле эмес. Негизи элибиз мындай жаман иштерден алыс болсо, туура мамиле кылса, ар бирөө ата-энесин мына азыр айтып атпайбы, качан кыргыздар ата-энелерин калтырып же болбосо тиги карылардын үйлөрүнө таштачу эле, качан тиги балдарын сатчу эле, качан тиги өзүнүн балдарын тиги өлтүрүп же болбосо тиги кандайдыр бир зордуктоо иштерге барчу эле. Анан биз чынында эле өзүбүздүн түпкү бир баалуулуктардан алыстап баратканыбыздын белгилеринин бири бүгүнкү күндө мына Аргастан деле кээ бир учурларда бирок ата-энелердин сөөгү ойлогондо ошолорго топурак сала албай калгандарыбыз бар, ушул кайсыл бир тиги көр оокаттын азабынан да. Анан эч убакта кыргыздарда мындай көрүнүштөр болгон эмес. Кыргыздар ата-энесине өтө бир мындай терең сезим менен мамиле кылышчу эле, бирок тилекке каршы мына ыймансыздык деп мына бүгүнкү көрүнүштөрдү айтсак болот. Качан кантип элден добуш алдыңыздар? Сиздер ушул ыймандуулук деген принципти биринчи карманып чыгып, ыймандуу болсок саясатыбыздын ордунда болот, экономикабыз өсөт деген багыт менен алдыңыздарбы же акча менен алдыңыздарбы? Мен ойлойм, ар бир депутат өзүнүн мындай белгиленген бир шайлоо округдары болгон. Анан ар бирөө эле бир принцип менен добуш алды десек болбойт. Мисалы, бирөө буга чейин кылып кеткен эмгеги менен алды. Бирөө балкимдир кандайдыр бир тиги кызыкчылык менен алып кеткендир. Бирөө болсо кандайдыр убадасы менен элди канааттандырган. Жалпы ооба партиянын программасы болгон, бирок бизде ар бирөөбүз өзүнчө белгиленген бир шайлоо участкалары болгон. Ошолорго биз жооптуу болчубуз. Мен да партиянын жетекчиси болсом дагы өзүмө тиешелүү бир округ алгам. Эгерде тиешелүү добуш ала албай калсам, мен да айткам, мен дагы партиядан депутаттык мандаттан баш тартам да, аткаруу бийлигине барамбы, башка жерге барамбы деп мен эч кандай тиги өзгөчө бир шарттарга ээ болгон эмесмин да. Анан эми бүгүнкү күндө биздин көтөргөн маселебиз качан саясатчыларга эл ишенет, эмнеге ишенбей калды, бүгүн көпчүлүгүнүн ишеними кетип баштады. Бул нерсени кантип кайтарып алабыз эми? Саясий ишмерлерге кантип элибиз мүдөөсүн артып ушундай бир ишеничимин артат деген маселени көтөрүп атабыз. Анан ушул нерседе сизден билсем болобу, ушул бүгүн эң биринчи Кыргызстанга ыймандуулук керекпи? Мен ойлойм, биринчи ыймандуулук керек. Ыймандуу боло турган болсок, биз уурдабайбыз, биз бирөөнүн эмгегин жебейбиз. Биз болсо өзүбүздүн биринчи ирет мамлекетибизге, элибизге туура мамиле кыла турган болсок, анда экономикабыз да алдыга жылат да. Туура мен ойлойм, ыймандуулук биринчи ирет керек. Сиз кандай кыласыз ушуга? Негизи туура мен каршы эмесмин. Бир гана сөз менен айтканда, биз өз жолубузду улантышыбыз керек. Ата бабадан келаткан жолду заманбап кайра жалпы адамзаттык баалуулуктардын бизге керектүүсүн кабыл алуу менен улантышыбыз керек. Ал эмне деген баалуулуктар? Биринчи, ошол аксакалдык жана курултай институтунун ордуна алып келүү саясий турмушта, мекендин ыйыктыгы жөнүндөгү маселе, жанагы ата эненин коомдогу орду, кыздын абири, жигиттин намысы деген маселелер бар да бизде. Ушунун бардыгын ордуна алып келмейин,
ошо өзүбүздүн жолубузду улантмайын башка Не менен келет ал? Жөн эле алып келмейин деген менен жүрө береби же бир конкреттүү бир сунуш барбы? Биз Швейцария болгубуз келип, анан тиги Туркия жакшы экен деп жүрө берсек ал келбейбиз эч качан. Биз ошол кыргыз адам баласынын, адамзат цивилизациясынын керек болсо эң башатында турган эл. Бер жагы 7000 жылдык тарыхы бар эл. Океандай болгон Манасты жараткан эл деп өзүбүзгө улуттук духубузду, улуттук намысыбызды сезгенде, жана өзүбүзгө ишенгенде, өзүбүздүн жолго түшкөндө, анан эл менен бийликтин ортосундагы ажырым жоюлган учурда элдин башына элге ишенген адамдар өз жанагындай жол менен эмес, адилеттик жол менен эмгегине жана деңгээлине жараша мамлекеттик деңгээлде ой жүгүрткөн адамдар барып эл үчүн кулдай иштеп бергенде, анан жашоо турмушубуз оңоло баштаганда, анан сиз айткан маселе чечилет деп ойлойм. Буга чейин ушул бир элди алдап көрдүңүз беле? Эми биринчи мындай элди алдаган эмесмин деп да айтышка кыйын болсо керек да. Мен эми азыр сиз айтып атсаңар ойлонуп атам. Бирок мен эл эмес, мындай жалпы эл эмес, жеке бир адамды дагы алдабаганга аракет кылабыз эми сөзсүз түрдө. Кээ бирде бирок мындай кыздар ыймандуу кыздар экен, тиги бирөөнүн үй бүлөсүн сактап калыш үчүн алдаганга жол берет дейт дейин. Өмүрүңдү сактап калыш үчүн жол берет дейт. Аң сезим ушундай бир пикир калыптанып калды да. Мисалы бир нерсе болсо эле жамандап, анан үстүнөн чыгып эле ой болбойт дегенде болбойт, мындай кылыш керек деп эле идеалдуу болуп келет да. Эгер сиз бүгүн ушул мамлекеттик бир белгилүү рычаг колуңузда болсо, кандай кылмаксыз? Тез эле оңдоп кетмексизби? Эл сизге мисалы үчүн ишенип аябай бир бактылуу болуп калмакпызбы? Ошол эл менен бийликтин ортосундагы ишеним бул өтө чоң олжо, өтө чоң касиет да. Мүмкүн тагдыр буйруп ошол мамлекеттик деңгээлдеги маселени чече турган жерге барсак, мисалы үчүн мен ЛТР деген каналды түптөгөн кишимин, ошону 3 жыл жетектеген. Мисалы да өзүмдүн кызмат ордумда ошол канал бүгүнкү чейин башкаларга салыштырмалуу жалаң улуттук баалуулуктарды берип келе жаткан канал, телевидение. Ошол сыяктуу эле мен дагы бир мезгилде бир мамлекеттик бир тармак болобу же сиз айткандай Кудай буйруган жерге барсам, биринчи идеологиядан баштайт элем. Жана коомдук аң сезимди, элдин ички дүрмөтүн, ички касиетин, ички мүмкүнчүлүгүн жана ар намысын, духун ойготуп, бир багытка бурганга аракет жасайт элем. Рахмат, сиздерге бүгүнкү көрсөтүүбүзгө келип, өзүңүздөрдүн жакшы бир омоктуу ойлоруңузду билдиргениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер түшүнүктүн кезектеги чыгарылышына күбө болдуңуздар. Бул чыгарылышта биз кыргыз саясатчылары убадага бекемби деген теманын алкагында сөз кылдык. Албетте бул тууралуу түрдүү пикирлер болду. Сиздер бул көрсөтүүдөн туура жыйынтык чыгарат деген үмүттө биз көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар.